Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн мен сиздерге чычырканактын майы тууралуу сүйлөп бермекчимин. Эгерде күнүнө 2 чай кашыктан 1 ай бою иче турган болсок, бизде өтө көп жакшы өзгөрүүлөр болот. Айта кетсем, тамак сиңирүү органдарындагы оорулар, эзофагит, гастрит, дуоденит, колит бир кыйла артка чегинет эгерде ушундай оорулар сизде бар болсо. Албетте толугу менен айыгып кетесиз дегенден алысмын, бирок тамак сиңирүү бир кыйла жакшырып калат, ич катуудан дагы кутула аласыз. Бир гана тамак сиңирүү органдары эмес, башка дагы системаларга өзүнүн сөзсүз түрдө оң таасирин тийгизет. Айта кетсем, аялдардын ден соолугу үчүн дагы бул өтө пайдалуу. Тери ооруларынан айыгууга жардам бере алат. Курамында витамин жана минералдары көп болуп, иммунитеттин көтөрүлүшүнө дагы албетте зор таасир тийгизе алат. Нерв системасына дагы оң таасир этип, ал тараптан бизде болушу мүмкүн болгон оорулардын албетте алдын алат. Көз ооруларынан да кутулсаңыздар болот. Ушул оорулардын баарынан толугу менен айыктырып жиберет дегенден алысмын, бирок ар бирине сөзсүз түрдө өзүнүн оң таасирин тийгизет. Жүрөккө дагы кубат берет, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Эгер ооруп жүргөн болсоңуз, айыгууга салым кошо алат. Эгерде сиздин гайморитиңиз бар болсо, ватаны майга малып мурунга салсаңыз, мурундун бүтөсүн жоготууга жардам бере алат. Анан дагы эгерде сиздин геморроюңуз бар болсо, анда чычырканактын майынын негизинде болгон свечаларды колдонсоңуз, натыйжалуу жыйынтыкты көрө аласыз. Ушул максаттарда сөзсүз түрдө колдонсоңуздар болот. 3 жаштан баштап бардык ооруган жана оорубаган адамдарга деле сунуштайм. Анан колдонуу убактысы максимум 1 ай, болбосо 10 күн колдонсоңуздар дагы болот. Күнүнө 2 маал 1 чай кашыктан ичесиздер, тамактан 20 мүнөттөн мурда. 1 ай ичип бүткөндөн кийин, балким 4 ай, балким 6 ай өткөрүп, кайрадан дагы 1 ай ичсеңиздер болот. Эгерде маалымат сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө башкалар менен дагы бөлүшүүнү унутпаңыз.